Бурулайдын өлүмү боюнча экспертиза жыйынтык чыгарды. Бурулайдын өлүмү боюнча экинчи жолку түзүлгөн комиссиялык соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы чыкты. Бирок маркумдун атасы Турдали Кожоналиев аны менен макул болгон жок. Бул тууралуу маркумдун атасы Спутник агенттигине өзү билдирген. Чүй областтык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы экспертизанын жыйынтыгы чыкканын тастыктап, бирок корутунду менен толук тааныша электигине байланыштуу так маалыматты кийинчерээк берерин айтты. Ал эми кыздын атасы Кожоналиев эксперттер мурункудай эле кыздын денесинде эч кандай жазуу болбогонун айтышкан. Комиссиялык соттук медициналык экспертиза дагы кызымдын денесиндеги жазуу жокко чыгарды. Эксперттер мурункудай эле сөөктө мындай жазуу болбогонун, бир гана жандандыруу учурунда колдонулган дефибриллятордун изи калган деген жыйынтык чыгарып коюштур. Бул жерде эксперттер милицияны колдоп жатат. Чындык издеп чарчадым. Сүрөттө Н тамгасы менен плюс деген жазуулар дана көрүнүп турбайбы? Же аны мен өзүм таратып койдумбу? Үтүктүн изи кантип эле ошондой болсун? Ошол күнү милиция бөлүмүндөгү видеокамералардагы видеолор дагы жок, өчүп калыптыр. Кантип эле? Экспертизанын жыйынтыгына макул эмесмин деп кол коюп бердим. Акыйкат жок, кайда, кимге кайрылганымды билбей калдым, деди Кожоналиев. Эске сала кетсек, буга чейинки эксперттер да сөөктө мындай жазуу болбогонун айтышкан. Бирок маркумдун атасы Кожоналиев айрым маалымат булактарына берген маегинде кызынын денесинде кескиленип жазууланган жазуунун сүрөттөрүн көрсөткөн. Эске салсак, 28 майдын түнүндө 30 жаштагы киши Чүй областына караштуу Жайыл районунун ички иштер бөлүмүндө ала качып алган кызын бычактап, кийин өзүнө да кол салган. Кыз алган жаратынан улам каза болуп, эркек киши ооруканага түшкөн. 20-июнь күнү шектүүнүн баш коргоо чарасы каралып, Бишкектеги номер 1 тергөө абагына киргизилген. Булак Спутник.